10 мектеп, 10 садикти быйыл мен өзүм эсебимен тигим рабочийлердин акчаларын төлөп берейин. Айыл өкмөттөрдөн только материал эле керек. Жазасаң, толук жазабасаң, мыйзамсыз деген силерге ашыкча ошолук болуп калбайбы? Ошол суроону айыл өкмөттө берсеңер туура болот эле да. Тендерди жойсун, анан кийин арзан, андан сапаттуу салабыз. Бул эмне деген сөздөр? Тендерден тендерге чейин эле жашап калгандай сезилет да. Ошол макул болбой жатышат. Бул эмне деген жорук? 3 миллион 300 миң сом эле экен. 4 миллиондуктар могулар алтын болобу депчи. Олар алтын болуп, суулары башкача жолдон агартыш керек. Айыл өкмөт баягы материалдарды алып берет. Жогорку Кеңештин депутаты ал баягы усталардын акысын төлөп усталарды Ошо ооба. Курулуш тармагындагы эң ириң аккан жери ушул жер да. А мында гарантия обеспечение жокпу? Эми эчтеке жок да. Договор да түзүлгөн жок. Бир соглашение болсо да көз жок. Ар бир адамды ойлондурат туура. Өзү негизи миллиондордо жаңа толтура жакшы айтабыз да. Бүгүнкү күндө мына биз көрүп атабыз. Полу, дуалдар түзүлүп тур. Ушуга дагы кандай иштер болду? Мындан чыгып. Минтип айтып атат бир айыл өкмөтү. Президентке айтып коюңуз дейт. Тендерди жойсун, анан кийин арзан, андан сапаттуу салабыз. Бул эмне деген сөздөр? Ошол үчүн силерден суранарым, мага уруксат берип койгулачы. 10 мектеп, 10 садикти быйыл мен өзүм эсебимен тигим рабочийлердин акчаларын төлөп берейин. Жогорку Кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков ЖКдан өкмөткө кайрылды. Анда Ысаата районундагы айыл өкмөттөр социалдык объектилерди оңдоп түзөө боюнча сунуштамаларды кабыл албай, мыйзамсыз деп жатканын билдирди. Мен мектептерди оңдоп берейин. 10 мектеп детсадты оңдоп өз эсебимен десем, кече күнү аким экөөбүз сөзгө келтире албай койдук. Минтип айтып атат бир айыл өкмөтү. Президентке айтып коюңуз дейт. Тендерди жойсун, анан кийин арзан, андан сапаттуу салабыз. Бул эмне деген сөздөр? Ошол үчүн силерден суранарым, мага уруксат берип койгулачы. 10 мектеп, 10 садикти быйыл мен өзүм эсебимен тигим рабочийлердин акчаларын төлөп берейин. Айыл өкмөттөрдөн только материал эле керек. Мен 50 километр освещение өзүм эсебимен коеюн деп атам. Ошол макул болбой жатышат. Бул эмне деген жорук? Мындан улам биздин чыгармачыл топ Ысаата районуна барып, мектептердин абалы менен сиздерди жеринен тааныштырат. Башта айткандай, оңдоп түзөө иштери жакшы эле башталып, бирок иш ортологондо токтогон. Ремонт иштери, оңдоо иштери жакшы эле темпте келаткан, январь айынан баштап. Анан кийин токтоп калганда бир жумадан ашык 2 жумадай болуп калды. Анткени строй материалдар жок, баягы рабочийлери ошойдон баягы Жогорку Кеңештин депутаты Акбөкөн Дүкөнчү тарабынан жазалып аткан да Евроремонт. Ошондо айыл өкмөт баягы материалдарды алып берет. Жогорку Кеңештин депутаты ал баягы усталардын акысын төлөп усталарды иштейт. Ооба, усталарды иштетип, аябай ушунча жогорку деңгээлде аз кабинеттер көрөсүңөр да. Эмне жумуш болгон көрсөң жакшы. Эми жумуш болуп атканы мына кирип буга чейин эле кирип келгенде эле могу биринчи этаждын фойеси толугу менен жасалды. Евро деген бүт кырып, түздөп, оңдоп, анан могу электр зымдарынын баарын кафелди деле ошол жумушчуларга Акбөкөн Дүкөнүч акысын төлөп берди толугу менен. Бүт баарына. Эми кийинки кандай жумуш болду? Анан кийинки бул экинчи холлубузду деле толугу менен мына стеналарын баары, потолокторун баары көрүп атасыңар. Бияка деле электр зымдары толугу менен тартылып, дубалдардын баары Евроремонт болуп, жаңы кафелдер төшөлгөн. Андан тышкары биринчи этажда, биринчи кабатта бизде 5 кабинетте толугу менен кирип карасаңар да болот. Жогорку деңгээлде Евроремонт жасалды да. Ошо менен эле кошо айыл өкмөт тарабынан мына заманбап сонун парта, интерактивдүү панелдер алынып берди. Эми азыр каржылоо эмнеге токтоп калды? Материалдар эмнеге алынбай калды? Эмне себептен? Ошол суроону айыл өкмөттө берсеңер туура болот эле да. Айыл өкмөттө биз себептен айыл өкмөт тарабынан токтоп калды, силерге келбей калды. Ооба, анткени кат менен да кайрылганбыз. Мектеп директору бизди буга чейинки жасалган иштер менен тааныштырды. Эми мындан ары кандай болот деп тынчсыздангандыгын жашырган жок. Ал тургай айыл өкмөткө жазган ар бир кагасын көрсөттү. Ийи баса, эң кызыгы бул мектептин эч кандай тастыктоочу документтери жок. Болгону дубалы гана бар. Буга чейин мектептин аймагында жер тилкелери дагы жеке колдорго сатылып кеткендиги маалым. Тастыктой турган документтер менен
жоктугуна байланыштуу бар болуш керек. Эмне себептен жоголду, ошол суроолорду биз айыл өкмөтүнө кат түзүндө далай ирет кайрылганбыз. Бүгүнкү күндө ошол документтерди кайра жазуу процесси уже жүргүзүлүп атат. Тагыраагы мындай экен да ошондо. Эгерде сырт тараптан баягы арабтар болобу же башка бир спонсорлор болобу, баягы чоң организациялар сиздерге жардам берели деп кайрылса, документтериңер сөзсүз түрдө сурайт да. Силер документтериңер көрсөтүп албайт экенсиңер, ошон үчүн жардам ала албайт калышы ыктымал экен да, чынбы? Тиги өз учурунда 17-жылы ошол силер айтып калбадыңарбы, баягы проект жазып кайрылганда ошол мектептин документин сураганда, ошол күндө ошондо документти таппай айыл өкмөтүнө кат менен кайрылганбыз. Ошол силер айтканда ошол проектилерге эгерде капиталдык курулуш болсо, ошондой жерлерде сөз мектептин документи керек болот экен да. Түшүнүктүү. Мектептин оңдоп түзөөсү эмнеге токтоп калгандыгы боюнча айыл өкмөткө суроо салдык. Ал чу дегенде эле мыйзамсыз деп жоопкерчиликтен качкан пикирин билдирди. Эмеге тендерге бергенде аякта биздин бир талабыбыз бар, гарантийное обеспечение депчи. Мында гарантийное обеспечение жокпу? Эми эчтеке жок да, договор да түзүлгөн жок. Бир соглашение болсо да бир жок. Мурдакы айыл өкмөт кантип иштеп атат? Эми мен аны айта албайм. Кыскасы мыйзамсыз. Булар иш аракеттер. Мен оюмча мыйзамсыз да, потому что мындай болуп атат да, кандай десем, жакшы жумушту кылып берип атат. Акбөкөн дүкөнүбүз үчүн. Бияка школага келгенде эле мына мен бардым, экөөбүз жолукканбыз. Аким да келген. Ошондо мен бир сураныч кылдым. Акбөкөн дүкөнүбүз эми анда башынан аягына чейин ошону бүтүрүп бериңиз депчи. Материалын кошо алыппы? Кошо материалды алып, рабочийди алып. То есть бир киши уже жооп бергенде. Это как спонсорская помощь. Ошондо сиз деле баягы Будёновко айыл өкмөтүндөгү эле позицияны колдонгон турбайсызбы анда? Силер только материалды алып бергиле, рабочийлерди мен өзүм төлөп берем деди. Анан эми андай мыйзамга келбейт го дейм. Өткөндө Акылбек Өсөнбекович деле сөзсүз түрдө ооба бул жагын карайлы деп ал да айтпады, көрдүңүз да сиз делечи. Акбөкөн дүкөнүч, экөөбүз дем алыш күнү жолугуп ошолорду карап чыгайлы, мен уруксат берем сизге. Анан бирөө жардам берем деп колун сунуп атса, жазасаң толук жазабасаң муну мыйзамсыз деген силерге ашыкча осолдук болуп калбайбы? Бир жолун тапса болот да бир. Балким тендерге эле, ошо тендерге болгон материалды гана тендерге берип көрөсүңөр. Юристтер менен бир кеңеш көрүңүз. Биз такыр жолдук экен. Жок, биз юристтер менен азыр акылдашып атабыз. Биз азыр мына биздин бухгалтерия менен ошо кат жолдойлу деп атабыз. Минфингечи. Ошо кандай жолдор бар депчи. Потому что смета она не может быть раздельна от работы и материала. Силер буга чейин кат жолдой элек болсоңар да, мисалы сиз 29-да келдим дедиңиз, э? 29-февралда. Бир айдын ар жак бер жагында билим калышы мүмкүн экен да. Ошондо. Буюрса. Жардам берейин деп атсаң, жардамды албай атышат деген эле маани айтпады. Анан эми бул кандайча, эмне кызыкчылык бар деген үмүттө биз ушу материал жазып баштадык да. Азыр өзүнө жолугабыз. Биякта эки сторона медали бар да. Ооба. Кийин текшерүү келет. Жок, кандай сторона болгон күндө делечи, мисалы усталардын, мисалы материалдын акчасы бүгүнкү күндө баардык эле адамдар билет, материалдын акчасы бир тең, устанын акчасы бир тең. Керек болсо устанын акчасы өйдө болуп калышы мүмкүн. Мүмкүн. Материалдан. Мүмкүн. Анан сиздерге усталарга канча төлөп атат, биз даже билбейбиз. Эми айырмасы, жумуш бүтүп атат да. Жумуш бүтүп атат, бирок бир нерсе бар да. Усталардын ар кандай усталары бар да. Мисалы, биз сметада көрсөткөн материалды алып бергенде, балким алар жактырбай коюшат да. Же талап госко жатпайбы, же начар болуп калабы качествосу. Биз аны претензия кимге кыла алабыз? Подрядчик кыла алабыз да. Тендер раз ты выиграл тендер, анда сапаттуу материалды алып кел, потому что биз көрсөтүп атабыз ошо жакачы. Ага талап кылып туруп, балким ошо подрядчик кафель салдыбы, бизге жакпады, ал алып туруп, кайра алып келип туруп башка салат. Биз уже материалды алып берип атабыз да. Кайра возврат жок да. То есть эгер материалды алдын ала такташып алып, моундай материалдар керек, муну ушундан менен курсак абдан качественный болот деп такташып алса да болот да, оңой эле го. Болот. Оңой эле. Но биз эмеге сметага жаза албайбыз, мисалы итальянского производства или германского производства депчи. Болбойбу. Биз жок. Мынакей биздин ушу баардык Кыргызстандагы айыл өкмөттөрдүн деги эле курулуш тармагындагы эң ириң аккан жери ушул жер да.
Эң ириң аккан жери ушул жер. Так материалды көрсөтө албаганыбыз да. Биз жалпысынан эле мисалы цемент деп коебуз. Баланча тонна цемент деп коебуз, чынбы? Цемент Казакстандыкы же мунуку бул производство деп бөлө албайбыз да. Цементте эме бар. Так мисалы да. Маркасы жазылган. Мисалы так көрсөтө албайбыз да бизчи. Производствону көрсөтө. Ошондой болот, маселе ошондо болот атпайбы? А производствонун айырмасы качество да бар да. А ошону көрсөтө албагандыгыбыз үчүн ушундай нерселер келип жатат да. Маселелер. Бул бир эле сиздерде эмес. Бул Кыргызстандын баардык жагында болуп аткан эң чоң, эң тендердеги курулуштагы эң чоң проблеманын бири ушул. Биз дагы бир мектепке баш бактык. Анда Осмон Лайлиев мектеби сыяктуу эле оңдоп түзөө иштери жүрүп токтоп калган. Бирок директордун айтымында Айыл өкмөт Ивановка, Кочкорбаев айыл өкмөттөрүнөн айырмаланып материалдарды жакын арада алып берип, иш кайра башталуу алдында тургандыгын билдирди. Оңдоп түзөө иштери биздин мектепте январь айында башталган, оңдорунда. Айыл өкмөтү тарабынан баардык оңдоп түзөө иштерине кеткен курулуш материалдары ал эми жогорку кеңештин депутаты Таштанбеков Акбөкөндү иштен жумушчулардын эмгек акылары. Жумушчун булар мойнуна ала алган, Ооба. Ошо курулуш материалдарын алып берип, айыл өкмөт алып берип жаткан. Анан айыл өкмөттөр биригип калгандыктан, эки айыл өкмөт биригип калгандыктан азыр документ иштери бүтүп, ошол экен печатлануу документтерин күтүп отурушат. Айыл өкмөт азыр эми мындай башка айыл өкмөттөргө барып келдик да, дагы эле ушундай кырдаал болгончу. Бирок алар азыркы күндө эмнегедир ишти кечиңдетип аткан экен. Сиздердин айыл өкмөт алып бербейби? Биздин айыл өкмөттүн печатын бүтсө эле тендерге жарыялап алып беребиз деген. Мектептин дааратканалары дагы толук түрдө жаңыртылып жатат, бирок өтө таң калыштуу космостук баа менен. Арис долбоорунун негизинде биздин мектептин санузелдери ремонттон өтүп жатат. Бул жактары? Ооба. Мен буга чейин кээ бир маалыматтарда ушул ажаткана оппа аттап киргенде оңдоп түзөөдөн өттү дейт. А мен ойлоп аткам, олар алтын болобу депчи. Олар алтын болупму, суулары башкача жөнүндө агартыш керек депчи. Моллар алтын болсо, таби 4 миллион кетет беле депчи. Бирок андай эмес, кадимгидей эле. Биринчи, экинчи кабатта туалеттер бар. Ушул Арис проектиси менен жасалып жатат. 3 миллион 300 сомго. Анын баардыгы алар тендерден өткөрүлгөн. Айыл өкмөт документтерин баарын берген. Силер тешеңер жок. Биздин эч кандай тешебиз жок. Бирок 3 миллион 300 сом деген сөз. Ар бир адамды ойлондурат, туура. Өзү негизи миллиондордо толтура жакшы айтабыз да. Бул жакта бирөө, ошондо экөө. Бул экөө, экинчи кабатта экөө, анан кийин 2 служебный туалет, 6. Алтоonu ошондо 3 миллион 300 миң. 300 миң. Түшүнүктүү. Мен жана кечесте 4 миллиондо жаңы болуп турмун. 3 миллион 300 миң сом эле экен. Бүгүнкү күндө мына биз көрүп атабыз. Полу, дуалдар түзөлүп тур. Ушуга дагы кандай иштер болду мындан чыгар? Бул деген ар бир кабинеттерде стеналары түздөлүп, шпаклевка тартылып, финиш менен краскаланган. Канча кабинет? 10 кабинет. Анан коридор бар, Анан коридор. Кире бериш чоң. Анан кире бериш, электричествосы жасалды. Анан полдун үстүнө ОСБ жаткырылды. Ушунун баардыгына курулуш материалдары 600 миң сомго алынды. Бул 2 ажатканадан, 6 ажатканадан, 6 ажатканадан 6 эсе дейбизби, 60 эсе көп дейбизби? Көп эле. Көп эле. Элестеткиле, ошого азгына кайра акча кетиптир. Эми ошончо акча болсо бул жак бүтүп калышы мүмкүн экен. Ооба. Кайра. Айыл өкмөттөр, баардыгы Кыргызстан боюнча айыл өкмөттөр менин түшүнүгүмдө бир тендерге чейин эле жашап калгандай сезилет да. Чын тендерден тендерге чейин эле. Бирдеме десең эле алган айлыгыбыз аз, андай эле, мындай эле деген сөздөр. Ал эми иш жүзүнө келгенде эле тендер жарыялай коюш керек, анан баланча миллион, түкүнчө миллион кичинекей нерсе келет. А мына кичинекей эле актага сопсон эле килтейген тоонуп сөйлөп жүрүксүз болуп кеткен. Бул өзү мисал болобу деп калдым. Бул биздин эфир башка айыл өкмөттөргө, башка жактарга мисал боло тургандай болуп атат да. Себеп дегенде мынакей баягы жакта ушундай кичинекей акчага чоң жерди оңдоп түзөдөн өткөрүшкөн эле. А эмнеге бизде мындай болуп жатат деген суроо баарына эле коюлат окшойт. Бул мисал болот окшойт бул эфир.
Эми бул жагдайга чейин ушул эле Ысык Ата районунда 2023 жылдын аягы 2024 жылдын башында оңдоп түзөөдөн өткөн 2 мектепти салыштырып берейин. Биринчиси Кочкорбаев айыл өкмөтүндөгү жасалган жумуш 3,5 миллиондон ашык болсо, Милянфан айыл өкмөтү жана депутат Таштанбеков биргелешип жасаган жумуш 940 гана миң сом болгон. Бул суммага окуу инвентарлары кирбейт. Ал эми жумуштун сапатындагы айырма асман менен жердей. Алгач Кочкорбаев айыл өкмөтүнүн Буденовка айылындагы жалпы билим берүү мектебиндеги жасаган жумушуна баам салыңыздар. Мектептин 3-чү кабатындагы жаңы оңдоп түзөө иштери дал ушундай өңүттө өткөн. Бул жаңы салыныптыр. Ал өзү мурда бойдон калыптыр да булар. Подоконниктер. Мурда койдун. Терезечи? Терезеден мурун бар болчу. Мурда бар. Мурун школаны Азыр жасаганда. оңдоп түзөө кайсылар болду ошондо пол? Оңдоп түзөө эски полдун сыртын краскалардан тазалоо, коридорлордун баарын түздөп тазалап менен актоо, кабинеттердин ичин жазуу, потолок жазуу, эшиктерди которуу, освещение бак койдон эле. Могу парталар кирбейт бирок. Парталар аяка кирбейт. 4 миллионбу? 3 миллион. 3 миллион. Парталар кирбейт. Аякта толук ремонт. Жалпысынан оңдоп түзөө иштерине 3,5 миллиондон ашык каражат коргон. Мында мектептин бир канатындагы 3-чү кабаттын 5 классы жана коридору жасалды. Иш боюнча айта кетсек, полдору атайын аппараттын жардамы менен сүрдүрүлүп сырдалды. Дуалдары акталып, эшиктери алмашкан. Отделка шлифовка деп манежеркен ушул красканы машинка менен алып келип түшүндүрүштү. Жогордагы суммага окуу парталарын жана интерактивный панелди кошкондо 4 миллиондон ашык акча сарпталды. Анткени менен 1970 жылкы окуу парталары күнү бүгүнкүдөй колдонулуп жатат. Музейге муну алып барып музейге. Эжеке муну музейге коюш керек. Азыр Советтер Союзу эмес. Эми жогоруда кеп калган Милянфан айыл өкмөтү жана депутат Таштанбеков биргелешип жасаган жумушка назар салыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, Кочкорбаев айыл өкмөтүндөгү мектепке жасалган оңдоп түзөө иштери 3,5 миллион тегерегинде каражат кеткен жана жогоруда сиздер кандай оңдоп түзөө иштери жүргөнүн көрдүңүздөр. Эми Милянфан айылындагы мектептин абалын көрүңүздөр. Ошондой эле бул жака 3 миллион 260 миң сом кеткен. Анын ичине ушундай мебелдер, интерактивный панелден 5 класска, ошо мугалим отура турчу, кийим илей турчу мебели менен кошо, андан тышкары жаңы заманбап өзгөчө болгон, да ушундай өтө мыкты сапаттагы стол стулдары менен кошо, класстын ичиндеги жалпы ремонт, мисалы жериндеги кафелдерден баштап, андан тышкары мынакей чоң ошо 164 жаңылбасам же 165 квадрат метрди камтыган коридор жалпы, жылыткычтар менен, батарейкалар менен 5 кабинет оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Ушунун бардыгы 3 миллион 260 миң сомго эле бүтүрүлгөн. Эми элестетиңиздер. Кочкорбаев айыл өкмөтүндөгү мектептин ремонтун өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ал жакта мындай өзгөчө жаңы кафель коюлган жок, кипки мрамор коюлган жок. Болгону мурдакы эски полун эле сүрүп кайра эле сырдап койгон. Анысы дагы өңгүл-дөңгүл. Эми мен баягы жумурткадан кыр издеген жокмун. Кандай болсо ошондой айтып жатам. Андан тышкары ал жакта дал ушундай жаңы отоплениялар, жылытуу системалары орнотулган эмес. Ал жакта дагы кандай болгон эмес. Эшигинен эле айырма болот. Ушундай эшигинен эле сапатынан эле айырма болот. Бул эшиктер өзгөчө. Ачсаң оор, сапаттуу экенин кадимкидей сезип турасың. Мындан сырткары мектептин ашканасы дагы толук түрдө бүткөрүлгөн. Заманбап материалдар, заманбап көрүнүш жана заманбап шарт. Жок, биякта айыл өкмөтүнүн салымы жок. Биякта биздин райондон Таштанбеков ал күндү кийин иштеген депутат бар экен. Милянфан айылынан коюлган экен. Аны ошо киши келип ушул жерге полный ашкананы өзүнүн эсебинен спонсорлук жардам кылып жасап берди да. Өзүнүн жанынан? Өзүнүн эсебинен. Ушул морек эмеден баштап, кафелден баштап,
мореки айнектерден бери, могу прожекторлардан бери коюп, натяжные потолки коюп берет, нар жакта дагы мына пластиковый эме көрдүңүз да сочетание эмелер плинтустар эми мындай келип отоплениясын бүт жаңылап берди, полностью ушу жердин баарын бүтүп. Анан ушу дагы кичине этот көрүп айтты, эми Римма Шалбековна мияк мебелиңиз жарашпайт да, бир жаңы мебель кылып берейин силерге деп. Сиздер жогоруда Милянфан орто мектеби кандай сапаттуу оңдоп түзөөдөн өткөндүгүн көрдүңүздөр. Буга убагында Милянфан айыл өкмөтү эч кандай баш тартпай, депутат менен биргеликте иш алып барган жана дагы бир топ акчаны айыл өкмөтүнүн эсебине үнөмдөп калганга жетишкен. Ошол негизи мыйзамдуу мүмкүнбү? Мүмкүн, мыйзам. Кочкорбаев айыл өкмөтү мыйзамсыз деп атпайбы? Мыйзамсыз болгон үчүн биз мыйзамдуу болбой калат. Ошон үчүн биз ошондо жардам берейин десе биз макул болгон эмеспиз дагы. Ошо биздин депутаттар анын үстүнөн арыз жазып салып берди. Анан эми мисалы ал билген мыйзам бөлөк, сиз билген мыйзам бөлөкпү? Жок, биз теледа. Почему жок? Чын айткай. Мен, например, сиз анти мыйзамдуу кылдыңыз, айтсаңыз? Биз, например, дотация турабыз. Биз любой спонсорский помощь эмес керек да. Колдош керек. Обязательно колдош керек ошо любой спонсорский. Поэтому бизге, например, ошондой предложение келген, Акбөкөн дүкөн сөзү келген. Ал мындай эле айткан ошо. Например, мен район боюнча 5 класс таңдайм, 5 айыл өкмөттү. Кайсы айыл өкмөт биринчи эметсе, мен сразу эмесем спонсорский кылып берем ошо. Жардам берем ошону. Эми биз октун тактап башталдык да ошо жумуш бүтүп барын давай эртерээк бүт кагазды дайындап ошону. Сиздин депутаттарыңыз эмне дейт? Поддерживает ошонун баарына. Урматтуу көрүүчү, сиздер жогоруда берилген жардамды мыйзамсыз деп кабыл албаган, ырысын тепкен Ысык Атанын айыл өкмөттөрүнүн жоругун көрдүңүздөр. Эми бул жагын бул дей турган болсок, Жогорку Кеңештин трибунасынан Акбөкөн Таштанбеков Акылбек Жапаровго кайрылганда ал мен уруксат берем деп жатат. Ошондо Акылбек Жапаров мыйзамга каршы иш алып барган болуп калабы? Бул жагы дагы суроо. Жалпы жонунан айтканда Ысык Ата районунда чуулуу жагдайлар көп. Мисалы кийинки эфирде биз сиздерге социалдык объектилердин документи эмне себептен жок экендигин баса белгилеп көрсөтүп беребиз. Жана кайсыл объектилер экендигин дагы таамай айтабыз.